Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү адабият сабагына кош келипсиңер. Адабият бул искусство деп бекеринен айтпаса керек. Бүгүнкү сабакта биз Кыргызстандын эң кооз жерине саякатка барабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты видеоролик аркылуу өзүбүздүн кооз жерлерибизди сүйүү, барктоо, сактоо жана өзүбүздүн жерибиз менен сыймыктануу кандай сонун экендигин окуучуларга жеткирүү. Эмесе балдар, бүгүнкү саякатка бара турган кереметтүү жерибиз Ысык көл деп аталат. Кыргыз жеринин бермети болгон көлдү ырга салбаган, ал жөнүндө пикир айтпаган, жок эле дегенде эки ооз сөз жазбаган акын калбаган. Алардын бири Касым Тыныстанов. Бүгүнкү темабыз Касым Тыныстановдун Ысык көлгө деген ыры. Касым Тыныстанов бул ырды туулган жерге болгон сагынуусун, кусалыгын, сүйүүсүн берүү менен биргеликте жазган. Казак жеринде жүргөндө жазгандыктан ырдын тексти казакча жарыяланган балдар. Эмесе мен силерге үзүндү окуп берейин. Ысык көлгө. Кайдасың кең ысык көл туулган жерим, киндигим кесип кирим жууган жерим, көргөн жан кооздугуң сагынат го, жай калган сен каракол алтын кеним. Барсыңбы түп жыргалаң эки өзөн суу, үстүндө каздар конуп уя салган кыйкуу, жайылган соодагердин койлорундай, көл бетин беришпеди үйрөткөн аккуу. Эми мындан ары казак тилинде окуйлу балдар, кулак салабыз. Айланаң ашык эмес калың тогай, ушады тогайыңан сайрап торгай, турады көз алдымда бу күнгидей, кетпейсиң көкүректен мына сол жай. Жылтырап таудан аккан сууң кандай, балапан конуп учкан нууң кандай, сай-сайдан кечке турам аң чыркаган, бураң бел аруларың сенин кандай. Ах жерим жаңылдырдың менесимен, таянып түскөн кезде күнбесинен, кең далаң көрүнүүчү эди бейске оксап, макмал жел коңгур какпен самал эскен. Мына өзүңөр көргөндөй, акын бул чыгармасында туулган жерге болгон сагынуусун билдирди. Мекендин кооздугун ушунчалык сөз берметтери менен татынакай кылып бизге жеткирди. Калың токой, торгой, аккуу, суу дегеле эч нерсесин калтырбай сүрөттөдү. Мына ушул акын сүрөттөгөн Кыргызстандын бермети болгон Ысык көл менен сыймыктангыла, көлдү сыйлагыла, көлдү сүйгүлө. Ар дайыма Кыргызстан силердин мекениңер экендигин унутпагыла. Ысык көлгө окшогон сонун жерлер Кыргызстанда аябай көп. Бекеринен Кыргызстан экинчи Швейцария деп аталбайт. Ар дайым сүйөм сени Кыргызстан деп үйрөнгүлө. Миң уккандан бир көргөн артык дейт балдар. Мына ушул ролик аркылуу силер Ысык көл менен кыскача тааныштыңар. Мен ишенемин. Деги эле Кыргыз жерине болгон силердин сүйүүңөр бекем. Силер патриот, азамат, Кыргыздын келечегин өстүрө турган жаштардан болуп чоңоёсуңар. Баарыңарга ийгилик каалап, мына ушундай патриоттук духта мекениңерди сүйгүлө деген сөздөр менен сабакты аяктаймын. Силерди терең урматтап, Көксал Топтан атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Балтаказиева Айнура Тургуновна жекеңер.
эмесе көрүшкөнчө саламатта калгыла.